Супара долбооруна 10 жыл. Өлкөнүн сыртында жүргөн мекендештер тууралуу чагылдырган Супара каналына быйыл 10 жыл толду. Долбоордун негиздөөчүсү жана жетекчиси, журналист, филолог, режиссер, верстальщик, дизайнер, программист Мадина Жапарова. Долбоорго чейин алгач 2012 жылы август айында Москва шаарында Интермедиа Транзит компаниясы медиа тармагында дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүндө миграцияда жүргөн мекендештердин жаңылыктарын чагылдырып, жана алардын маселелерин мекенибизге жеткирип туруу, транзит болуп берүү максатында ачылган болчу. 2015 жылдын 24 июлунда ошол максат ишке ашып, supara.ru деген аталышта социалдык, маалыматтык портал жана долбоордун ачылышы болуп өткөн. Заманбап интернет колдонуучулар үчүн бул портал элдин арасында маалымдама борборго айланып, тез эле өз колдонуучуларын тапкан. Ол эми жаңы шарттарды түзүп олтуруп, техника жана маалымат таратууда, тез ылдамдыкта өнүгүп, коомчулукка дагы да ыңгайлуу, пайдалуу маалыматтарды ыкчам жеткирүү максатында 2018 жылдын декабрында Супара каналы ишке ашты. Мезгилдин талабына ылайык ошол эле учурда жаңыча форматты ойлоп таап, Супара каналы радиосу негизделип, Москва шаарындагы жана областында жашаган мекендештердин жаңылыктарын, алардын үнүн жеткирүү үчүн түз эфирден радиосу ийгиликтүү жүзөгө ашып, тез арада популярдуулукту алып келе баштаган. Ар бир көрсөтүү, онлайн уктуруу, социалдык тармактарда дагы көрсөтүлүп, студияга келген конокторго түз эфирден суроолорун, каалоо тилектерин, сунуштарын айтууга ыңгайлуу мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Бул долбоордун аянтчасы миграцияда жүргөн мекендештер үчүн бири-бирин таануу, колдоо, маалымат алмашуу, руханий жактан колдоодо, улуттук маданий азыктандыруу, чыгармачылыктарын ачып берүүдө, ишкердиктери, экономикалык абалдарын жакшыртууда, ошондой эле башка жердештери үчүн мотивация берүү, жол көрсөтүүгө эң жакшы ыңгайлуу шарттарды түзгөн. Анын жыйынтыгында коомдук уюм, чыгармачыл топтор, адабий клубтар, спорттук клубтар, окуу борборлору, балдар үчүн, чоңдор үчүн дагы окуу курстары, бала бакчалар, фонддор, медициналык борборлор, улуттук кафе-ресторандар, улуттук азык-түлүк, Кыргызстандан чыккан продукциялардын Москвада экспорттоо үчүн жалпысынан айтканда ар кайсы тармактарда түзүлүп, өнүгүүсүнө өнүктөш катары ар дайым кызматташтыкты жасап келе жатат. Мунун баары албетте мекендештердин Кыргызстаныбыздын социалдык, маданий, руханий, экономикалык прогрессивдүү өнүгүшүнө сырттан кошкон салымы. Онлайн көрсөтүүнү бара-бара дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүндөгү кесиптештерибиз дагы көрүп, катыша баштаган. Бул жаңычылдык башка канал, радиолор үчүн да активдүү колдонууга өтүп, маалымат жеткирүүдөгү эң ыңгайлуу, жөнөкөй шартты түзүп, жакшы жыйынтык берип баштаган. Онлайн радиого келген ар бир коноктор үчүн жетишээрлик убакыт бөлүнгөн жана оюн, сунуштарын, жаңылыктарын өзгөртүүсүз түз кенен айтууга шарт түзүлгөн. Пандемия мезгилинде үйдө отур деген кайрылуу менен радио каналдын берүүсү онлайн коноктор, медицина кызматкерлери, врачтар, Москвадагы кыргыз элчилиги, ошол кездеги элчи Аликбек Жекшенкуловдун жетекчилиги менен коомдук активисттер, диаспора, уюмдар, жардам берүү штабтары коомчулукка паникага алдырбоо үчүн, башаламандыкты тартипке келтирип, кооптулукка карабай аэропорттордо үйүлгөн мекендештерди Кыргызстанга жөнөтүү үчүн, кыйналган үй бүлөлөргө финансылык жана ооруп калган мекендештерге, Кыргызстанга жиберилип жаткан ковидке каршы аппарат, дары-дармектерди жеткирүүдө чогуу иштерди алып барып, коомчулук үчүн активдүү кызматташкан. Супара долбоорунун 10 жылдык жасаган иштеринде өлкөдөн сыртта жүргөн мекендештердин арасынан эле журналисттик кесипте, оператордук, техникалык, монтажда иштегиси келгендер үчүн дагы ар дайым шарт түзүлүп, иштеп келе жатышат. Ушул күнгө чейин Супара долбоорунда сен эмне кылмаксың, сиз билесизби? Кабарыңыз барбы? Аталыштагы социалдык сурамжылоо көрсөтүүлөрү, ошондой эле мекенге салам, мегаполисте ишкерлик, ашканада жердешим, чыгармачыл мекендештер үчүн ыр дүйнө көрсөтүүлөрү, тамашалуу скетч, күлкү мая роликтери тартылып, мекендештердин абалдарын, ар кандай маданий, социалдык иш-чараларын чагылдырып, жалпыга жеткирип турган элдик каналдардын катарында. Андан сырткары ошол эле мекендин сыртында жашап, иштеп жүргөн мекендештердин ар кандай темада кайталангыс маектерин чагылдырып келе жатат. Супара каналынын көрөрмандары дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүндөгү мекендештер. Күн сайын көбөйүп, күндөн күнгө жайылып, кызыгуусун жаратууда. Кыргызстандын жалпыга маалымдоо каражаттарындагы кесиптештерге Супара каналынын кызматкерлери тарабынан даярдалган видео материалдар, жаңылыктар менен бөлүшүп, Кыргызстандын телеканалдарында дагы көрсөтүлүп келе жатат. Бир эле Кыргызстандагы гана кесиптештерге маалымат менен бөлүшпөстөн, чет өлкөлүк ЖМКлар менен да кызматташып келет. Мисал катары айта кетсек, 2023 жылдын 6-21 февралга чейин Туркиядагы апааттуу жер титирөөдө
Супара каналынын жетекчиси Мадина Жапарова Кыргызстандан куткаруу иштерине жардамга келген өзгөчө кырдаалдар министрлигинен келген куткаруучу топ менен Кахраман-Мараш, Хатай, Газиантеп, Нурдагы аймактарында чогуу жүргөн. Кыргыз куткаруучулардын эрдиктерин, жардамдарын, гуманитардык иштерин маанилүүлүгүн белгилеп, Кыргызстандын ЖМКларына ошондой эле жергиликтүү түрк ЖМКларына ТРТ Хабер, ТРТ Аваз, АТВ, Анадолу Ажансы, Хурриет, Милиет, Улуу Памир жана башка каналдарына жеринен маалымат жеткирип, материалдар менен бөлүшүп турган. Ал гана эмес, эл аралык каналдар, чет өлкөлүк ЖМКларга тактап айтканда Аль Жазира, BBC, New York Times, Washington Post, Азаттык жана башка маалымат агенттиктерге кыргыз куткаруучулар тууралуу маалымат берип турган. Бул көрүнүштү улутубуздун жакшы тарабын дүйнөгө таанытуу максатында маалымат согушунда башкалардан кем калбай жасаган эрдиге катары бааласа болот. Учурда Супара каналында иштеп, ишке киришип жаткан Европа өлкөлөрүндө Германия, Улуу Британия, Франция, Чехия, Польша, Словакия жана башка ошондой эле Америкадан, Канададан, Түштүк Кореядан, Дубай, Туркия, Кытай, Россиянын региондорунан журналист, кабарчы, операторлорубуз иштешип баштады. Супара долбоорунун максаты дал ушундай ар бир өлкөдө жүргөн мекендештердин жаңылыктарын, ал абалдарын чагылдырып, алардын үнүн жалпыга жеткирүү болчу. Бул долбоордун коомго, элибизге жана Кыргызстаныбызга пайдалуу жасай турган иштери али алдыда. Ар бир чыккан маалымат туура, так, өзгөртүүсүз, жасалмасыз чыгуусу көзөмөлгө алынган. Супара каналындагы маалыматтар мекендин сыртында жүргөн ар бир мекендештердин үнү. Супара онлайн радио каналы, мекендештердин үнү биздин каналда.